Assalamu алейкум, урматтуу Талас облусунун жана Талас шаарынын жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында, тагыраак айтканда, соцфондду билебиз. Соцфонддун тушма-тушунда Чубак Сатаева менен келип, Чыңгыз Айтматов көчөсү, Ленин көчөнү билебиз. Анарды көздөй кайрылганда болжол менен 50-60 метрден кийин трассанын боюнда ушул 25 сотикте аянтта жайгашкан жаңы полуподвальный чоң там менен салынган жана жанындагы эски тамы бар алма багы менен ушул там сатыкка чыгып жатат. Экрандан алыстабаңыздар, мен сиздерге баардыгын тартып берем. Ишналнада магазинге ылайыктап салынган магазин бар, чакан пристройка. Туугандар, 1,5 бийиктикте жайгашкан ушул заманбап стилде салынып келаткан чоң тамы бар. Мына мен сиздерге подвалдан баштап тартып берейин. Бул жагы полноценный үй, биринчи этаж, өзүңүздөр көргөндөй плитовый перекрытие. Бул жерге эч кандай акча аялган эмес. Толук түрдө сапаттуу, өтө мыкты деңгээлде мына бул жерде биринчи этаждан экинчи этажга көтөрүлө турган жер экен, лестницасы коюла элек. Бирок алдын көрүп аткандай эле өзүңүздөр алдында эле 5 бөлмөлүү чоң үй десем жаңылышпайм. Үстүндө азыр мен сиздерге тартып берем. Мына бисмилла деп үстүнө да кирели. Өзүңүздөр көргөндөй толук түрдө бышкан кыш менен коюлган, комнаталардын баардыгы бөлүнгөн. Өзүңүздөр көргөндөй 2 кирпич калыңдыкта салынган, өтө мыкты материалдар менен салынган экен, туугандар. Бул жерге эч кандай акча аялган эмес. Өзүңүздөр көрүп аткандай баардыгы жакшы материалдар менен салынган. Ушул үйдүн ушул акыбалына жетишинче эле 35-40 миң доллардай акча сарпталган экен. Себеби эң мыкты материалдар менен бийик 2 кабат, почти 2 кабат үй кылып көтөрүлгөн экен. Мына азыркы учурда үстү жабылган, заливкасы коюлган. Анан туугандар, айта кетчү нерсе, мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жакта алма бак, алма багы да аябай кенен. Бул тарапта мына жана мен сиздерге айткандай магазинге ылайыктап салынган жери бар. Бул жерде эшиктерин азыр кыш менен коюп жаап койгон экен. Негизи эле бизнестин ар кандай түрүнө колдоно турган жакшы аянттар бар экен. Бул тарабында эски тамы да бар экен. Кыскасы туугандар, айта кетчү нерсе, эки тарап биригип жалпы аянты 25 соток чыгат. Мен сиздерге мына дрон аркылуу дагы чагылдырып берейин. Бул тарабы күнчыгыш жак бет, анардан келаткан жер семья магазиндин жанында. Мен сиздерге кененирээк алып берейин. Дрон аркылуу да үстүнөн чагылдырып берейин. Бурун алдында 3 боксу бар, ямасы менен эстосу болгон бул жерде. Баса белгилеп кете турган жер бар. Центральный трассанын боюнда мындай 25 сотик аянты менен жердин чыгышы негизи оңой менен жок. Мындай жерди табышыңыздар өтө кыйын. Муну ачык эле айта кетиш керек. Себеби мындай заңгыраган 2 кабат десем жаңылышпайм, 2 кабат даяр бүтөйүн деп калган үй менен 25 сотик аянты менен жанында дагы бир үй менен алма багы менен мындай жерди табыш өтө кыйын. Ошондуктан бул видео менен бөлүшкөндү унутпайбыз, жакындарыбызга жөнөткөндү унутпайбыз. Сөзсүз видео менен бөлүшүңүздөр. Бишкектен үйгө, участокторго, автоунааларга варианттардын баардык түрлөрү каралат. Андыктан бул видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар. Жакшы варианттарыңыздар болсо караштырсаңыздар болот. Кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта болуңуздар.